Assalamu alaikum. Чүй областының Токмок шаарынын багбандары, саламатсыздарбы? Биз бүгүн ошол Чүй районунда бактабат өткөргөнү келдик. Менин атым Абдулла Ташиевич. Биздин эң негизги ошол биз силерге кылган кызматыбыз силерди ошол адашпай туура багбанчылык кылганы жолдорун көрсөтүп жүрөбүз. Азыр Кыргызстандын бардык райондорун кыдырып бүттүк. Суроо талап болгон райондорго бардыгына барып келдик. Азыр эми Талас областы калды. Эгерде Талас областынан суроо талап болуп бизге кишилер чалып, ериңиз бизге да дават өтүп бериңиз десе биз барабыз. Ал жакта өзүнүн аябай күчтүү чоң багбандар бар. Алар дагы тынбай семинар өткөзүп, ошол Талас областын обеспечить турат. Ошондой компаниялар, ошондой багбандар бардык областтарда болуш керек. Мына биз Ош областын көп кыдырабыз. Ош областында бизге бир 30-40 киши чогулуп эле чогулуш өткөзүп бер десе, биз барып ал жерде кызмат кыла беребиз. Биз Борбор Азия багбандар биримдиги болуп биригип 2 жылдан бери жумуш алып барып жатабыз. Менин атым Абдулла Ташиевич, дагы бир жолу Борбор Азия багбандар биримдигинин жетекчиси болом. Эми азыркы бардыгыбызга белгилүү мына үлүш жерлерге баг отургузганы уруксат берилди. Ошол уруксат берилгенден баштап кишилердин бардыгы ушул баг отургузган аракетин баштады. Эми аракет башталды. Эми ошол кишилерибиз туура багбанчылык кылса, эртеге ошодон көп киреше алса деген максатта мына Борбор Азия багбандар биримдиги бак даватына чыгып, ошону бардык райондордо туура сортторду тандап, ошол алма, өрүк, гилястын бардык жакшы эң базарда суралган сортторун отургузсун деп жүрөбүз. Азыр эң биринчи эле туугандар багбанчылык эмнеден башталат? Багбанчылык бул анализден башталат да. Анализ алыш керек. Эң биринчи ошол бак дарактын отургуза турган жерибиздин күрдүүлүгүн текшеребиз. Анан эртеге ошол биз отургузган дарак ошол жерде канчалык жашап кете алат. Ошонусун күрдүүлүгүн текшергенден кийин ошол жердин тазалыгын текшеребиз. Вируска каршы анализ жүргүзөбүз. Эгерде бир кандайдыр бир вирусный ошондой бир почвада бир вирус боло турган болсо, ошону устранить этебиз, тазалайбыз. Ошол эки анализ менен биз жерди даярдап алабыз. Анан күрдүүлүгүн текшергенден күрдүүлүгү эгерде төмөн болсо, биз ошого азык оокатын берип, ошонун башын көтөрөбүз да. Ошонун гумин көтөрөбүз. Ушул иштер аткарылып бүткөндөн кийин анан экинчи этапта биз көчөт тандайбыз. Жакшы көчөт тандайбыз. Эң сапаттуу, мына ичинде өзөгүндө оорусу жок көчөт тандаш керек. Бул көчөттү тандаш үчүн эң биринчи эле ушул фирмага барганда биз сурайбыз: туугандар, көчөт сатып атасыздар, ошол көчөтүңөрдүн бизге сертификатын көрсөткүлө, вне зоны вирусной безопасности, о вирусной безопасности деген сертификат болуш керек. Эгер ушул сертификат болгон болсо, анда коркпой ала бересиздер, анан тандап баштайсыздар. Мына Кыргызстан боюнча 3 кышкы алманы тандайсыздар. Кыргызстан боюнча бардыгы 3 кышкы алмага өттү. Бул Golden Delicious, Granny Smith анан кийин Red Chief 3 алманы тандадык. Бирөө Red Chief кызыл алма, Golden Delicious сары алма, Granny Smith көк алма. Анан жайкы алмаларга 2 сорт тандаганбыз: Gala Mast менен Early Geneva деп. Экөө тең кыпкызыл болуп турушат. Как раз биздин туристтерибиз келген кезде мына июндун 15-нен баштап бышып баштайт, августтун этегине чейин региондо бөлүнүп бышо берет. Бул деген баягындай өзүбүздө дагы ошол август кезинде той көп болот. Ошол тойлорго адамдар өз жегени. Бул ошол жайкы алмалардын азыркы биз жеп аткан алмаларга салыштырмалуу булардын өзүнүн даамы аябай жакшы болот.
беркилер пахтага окшош эле болот да, баягы жесең даам жок, жумшак болот. Яны тез көгөрүп, баягы урулду болгон жери карарып, бат эле бузула берет да. Бул алмалар андай болбойт, булар алмалар өтө узакка чыдап берет. Узак туруп, силерде мындай сатканыңарга дагы аябай жардам берет да, өзүнүн түсү менен, өзүнүн сочносту менен, даам менен. Анан экинчи эмеде азыр Кытай мамлекети бизден азыр интенсивно аябай жакшы сурап жана алып жаткан бул кокон гилес. Кокон гилестин, ошол гилестин 4 түрүн сунуштайбыз. Ошону отургузсаңыздар, бардыгыбыз бирдей сорт болсо биздики, ошондо Кытайлар дагы келип объем алып чыгып кеткени бизге мындай шарт түзүлөт да. Бул деген Кордия деген сорту, анан Регина, Бигоро Бурлат, анан Самит деген 4 сорттун сунуштап атабыз ушул кокон гилеске. Анан кара өлкө сливага, Анжелино менен анан Стенли деген сортту сунуштап жатабыз. Булар аябай кара болот, анандай товарняк деп коет, яшикке дагы жакшы жатат, сатканда дагы жакшы болот. Булар вареньяда болот, жемде болот, компотто да бардыгына түшө берет. Анан кийин ушунун аркасынан эле өрүк болсо форалия өрүгү, анан ананасовый өрүк дейт буну. Ушул эки өрүктү сунуштап атабыз, шалак деп. Ананасовый шалак и форалия деп. Ушул эки өрүктү отургузсаңыздар, булар деген биринчиси шалак эрте бышат, майда эле сатылып, силерге чоң киреше берет. Эрте бышкандыгынын себебинен бунун базарда жашылча жемишке өтө мындай суроо талап жакшы болуп аткан кезде бышып берет, сонун акчага сатып аласыздар. Мына $1 кем сатылбады да, былтыркы жылдары 300 сомго чейин чыкты ушул өрүктөр, жаңы бышкан кезде. Мына ушундан пайдаланыңыздар. Эгерде жериңер ысык боло турган болсо, баягындай башка эмелерге ора болбой эле эрте быша турган сортторго, алмасынын дагы, сливаны дагы, өрүктү дагы, гилести дагы эрте быша турган сортторуна акцент койсоңуздар, силер биринчи болуп сатып аласыздар да. Баасы дагы аябай жогору, жакшы болот. Мына Кыргызстан өзүн мөмө жемиш менен такыр эле камсыздай албайт экен. Отургандан, бак отургузгандан эч талбашыбыз керек. Тынбай отургуза бериш керек. Алмурутка болсо Williams менен Conference деген эки сортту сунуштайбыз. Алмурут аябай жакшы болот экен. Товарный види дагы жакшы, таамдары да жакшы болот. Анан шабдалыга болсо, шабдалыга мүмкүн болушунча нектарин отургузгула. Нектариндин баасы берки багы түктүү шабдалыга караганда дайыма 30-40% баасы жогору турат. Анан кийин бул переработкага дагы аябай жакшы түшөт экен. Ошол переработкага жакшы түшкөндүгүнүн себебинен, бул бардык эле нектарин отургузуп атышат. Ошол нектаринге, шабдалынын нектариндерине аракет кылыңыздар. Эми азыркы биздин ушул тапта биздин Айыл чарба министрлиги ушунчалык аракет кылып жатат. Бизге өндүргөн товарларыбыздын бардыгы органика болсун деп, биофабрика бизге ачып, ошол биофабрикада 2 препарат, анан 5 энтомофаг өстүрүп атышат да. Ошолордун дагы биз менен алар дагы Борбор Азия Багбандар биримдиги менен меморандум түзүп, булар менен биз тыгыз иш алып барып жатабыз да. Ошон үчүн туугандар биофабриканын кызматынан дагы пайдаланыңыздар. Азыр булар биз менен келген, булар азыр бизге өздөрү ошол жөнүндө кеңири маалымат беришет. Анан туугандар, эгерде өзүңөрдү багыңарда бир кызыктырган суроолор болсо, бериңиздер, мен жооп берейин. Анан кийин ошол биоорганика департаментинин кишилерине сөз беребиз. Суроолоруңарды бериңиздер. Кандай суроо силерди өзүңөрдүн багыңар боюнча кандай суроолор түйшөлтүп жүрөт, ошого биз жооп берели. Сиздар үчүн алмаларды
Golden oturguzganda bardığın bir эле катар golden oturguzуш керек де же башкалар менен аралашып сатта кетсе болобу? Алманы отырғызғанда мына чоң алма бақ бола тұрған болса өзінің схемасы бар. Бұл деген бір еме болады. Bir 9 алмадан кейін bir опылитель чаңдатқыш қойып отырғызылады. Егерде өзіңіздің огородыңарда болса, барлығын араластырып отырғызсаңыздар бола береді. Еш нәрсе болмайды. Bir-біріне зияны жоқ алманың. Анан тағы бір айтып отырған нәрсе, ошол эле алманы, ошол эле гилести, ошолордун баардыгын сөзсүз түрдө чаңдаткычы менен отургузуш керек. Өзүнүн чаңдаткычы болбосо, алар мөмө бербейт. Бул деген бир чоң эле бир эме, кандай десем, бир мындай эмени бир үйүр жылкыны багып, бирок айгыр кой болсо, ошодон кулун алам дегенге барайыр да. Ошондой болот. Көчөт тандоодо өтө кылдаттуу мамиле кылыш керек. Көчөт деген ушунчалык скрупулезно подходить этиш керек. До мелочей сурап, себеби дегенде көчөттүн ичинде вирус боло турган болсо, ал 4 жыл жашайт, 5 жыл жашайт, максимум 7 жыл жашайт, өлүп калат. А биздин расчетубуз, салган акчабыз биз деген 30 жыл бизге кызмат кылат деп аткан буюк бузулуп калат да 7 жылда. Ошондой эле эгерде жакшы, мисалы үчүн эмени кир машинени деле алайлы, стиральный машинени. Мына гарантиясы 20 жыл деп берген болсо, ал эмне 4 жылда бузулуп калган болсо, демек сиз эмне 16 жыл багы расчетуңуз бузулуп калат. Көчөт деле ошондой да. Көчөттүкү такыр башкача. Себеби ал жерде биз өтө чоң акча салабыз да. Bir de gектар поликардик отургузуш үчүн жок дегенде bir 450 000 сомдук көчөт кетет. 150 000 сомго тосулат. 600 000 сом болду, 200 000 сомго капельный кошулат, коюлат. 800 000 сом болду, 100 000 сомго бул отургузулат. 900 000 миллион сом расход кетет. Анан ал болсо 7 жылда уже иштебей калса, бул деген өтө банкрот болосуздар да. Ошон үчүн көчөт менен жерди тазалоо. Эки эмеге аябай көңүл бурасыздар. Мына биз Кыргызстан өзүбүздү жашылча менен дагы бир жолу айтам, камсыз кыла албайбыз. Бизде баары жок отургузсак боло берет. Бирок ошолор эртеге бизге жакшы кызмат кылып кетсе эле болду. Сорто не важно. Ошо кызмат кылыш керек. Ошону эл жеш керек. Ошол силерге узун убакыт силерге кызмат кылып бериш керек. И жакшы мөмө бериш керек. Мына ушулардын баардыгын биз программага түшүрүп, пландап иш кылышыбыз керек да. Мына ушул себептен туугандар, силердин баардыгыңыздарды чакырамын, окугула, билим алгыла. Бир садоводство деген кичинекей китептер бар. Ошолорду окуңуздар. Ошол как ухаживать за яблоневым садом, за персиковым садом, за ушулардын баардыгы жазылган да. Мына ушуларды силер эгерде билсеңиздер, адашпайсыздар да. Такыр адашпай, жакшы мындай багбанчылык кылып кетесиздер. Эми ошол эле учурда азыр биогумус жөнүндө айтып кетейин. Биогумус бул табигый жер семирткич. Буну биз эки түр сөлжан иштейт. Бирөөсү старатель, бирөөсү калифорнийский. Экөө тең окшош эле иштейт. Бири-биринен калышпайт параметрлери боюнча. Калифорнийскийден анча-мынча жетишпеген жерлерин старательде бар. Старательде анча-мынча жетишпеген немелери ошол калифорнийскийде бар да. Бирок экөө тең иштөө боюнча чемпион да. Мына биздин сөл жандарыбыз, мисалы үчүн 1 жылда переработка кыла турган менен булар 10 күндө переработка кылып берет. Ушунчалык булар мээнеткеч да. Анан булар эмеси өзүнүн природасы боюнча булар өтө мээнеткеч келет. Булар көп иштейт. 24 саат тынбай иштеп берет бизге. Жеп өзүнүн ошол выработкасын, биогумусын чыгарып берип турат. 1 килограмм сөлжан 1 күндө 1 килограмм көңдү жеп 600 грамм бизге биогумус чыгарып берип турат. Эгерде силерде 1 тонна кызыл червь боло турган болсо, салмагы менен силер күнүгө 600 килограмм биогумус өндүрүп чыгарып бере аласыздар да. 600 килограмм биогумус бул деген 1 айда 18 тонна биогумус чыгарып берет. 18 тонна биогумус бул
бул акчасын эсептей турган болсок бул эмне $5000 ашып кетет да. Эгерде биз ушул жумушту өзүбүзгө кесип кылып ала турган болсок, ушуну окуп, окусын окуп барып, за границадан болобу, Россиядан болобу, кайерден болсо барып окуп келип туруп, сертификат алып туруп, ошо червовод деген. Анан эң жакшы условия жараттырып ошол сөлжанга биз биогумус гана сатып окат кылсак болот да. Бул деген мына бар жоктон калып калган, Дордойдон калдым, Алматадан калдым, Россиядан калдым, эч нерсе бизде болбой калды. Эми бар жок бизге жабык деген кишилердин жумушу да бул. Ушул сөлжанды алып, багып, аябай мындай өзүңөрдүн материалдык жактан камсыз кылып алсаңыздар болот да. Ошон үчүн бардыгыңыздарды ушул биогумус өндүргөндү чакырам. Мына Кыргызстанда азыр органика кылып өндүргөнү бизде бардык предпосылдар бар да. Мына ошонун бир составляющийси бул түбүнө берген азыгы бул биогумус болот. Ошон үчүн ар бир мал кармаган эле киши жок дегенде өзүнүн үйүндө бир 5x5 комната жасап туруп, дайыма ушуну багып, ошодон малдан чыккан кыктын бардыгын ошол биогумус аркылуу өткөзүп туруп, чоң бир мындай органикага жардам кылып турса болот. Буну жаш бала да бага берет, чоң аялдар да бага берет. Буну мисалы үчүн возрастной ограничениясы жок. Өз убагында тамагын берип, өз убагында суусун берип, өз убагында биогумусун чыгарып турсаңыздар эле, бул жашай берет. Бир сөлжан 7 жыл жашайт. Эгерде бир сөлжанды сиз бүгүндөн баштап 1 январь болсо сиз ящикке салып, ошону багып баштасаңыз, акырында 365 күндөн кийин жакшы условиясын коюп берсеңиз, ачсаңыз ошол жерде 1000ден баштап 1500 чейин сөлжан болот. Бул аябай жакшы көбөйө турган ушундай жаныбар экен да. Алла Таала бизге ушуну белек кылып бериптир да, таза тамак жеп, өзүңөрдөн чыккан таштандылардын бардыгын тазалап, кайра өзүңөргө иштетсеңер болот деген бир шарт түзүп бериптир да. Ошон үчүн туугандар, күндөн күнгө азыр заман өзгөрүлүп, адамдардын бардыгы таза азык издеп калган маалы келди. Ошон үчүн бардыгыңыздарды таза тамак жегени чакырам. Таза тамак бул ушул эң жакшы ГМОсу жок урук, ГМОсу жок көчөт. Анан кийин ошону ГМО кошпой, химикалык обработка жасабай, астына жалаң гана ошол чиринди биогумус берип, үстүн болсо мына биофабриканын бардык препараттарын, энтомофактарын иштетип туруп, тазалап зыянкечтеринен. Ошону жесеңиздер, ошол органика болуп эсептелет. Органика жеген адамдын ден соолугу жакшы болот. Органика жеген ошол улуттун генофонду таза болот. Ошон үчүн биз азыр ушул учурда бир жылда 1000ге жакын кишибиз, 6 миллион кишиден 1000 кишибиз азыр эмне? Боорун, бөйрөгүнөн, дагы башка жеринен, ашказанынан, онкология ооруларына кабылып туруп, ар жерде өздөрүнө ден соолугун калыбына келтирүү үчүн канчалаган каражаттарды кетирип, ошолор эң мындай арман кылганы ушул ден соолук болуп жатат да. Эмне үчүн биз өзүбүздүн ден соолугубузду аябайбыз. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жылдан жылга адамдардын репродуктивность түшүп кетип атат. Мурда биздин чоң аталарыбыз 10дон 15тен бала төрөткөн. Азыр болсо көрүп атасыздар, уже 3-кө 2-ге түшүп калды. Барып туруп Европага окшоп 5 үй бүлөгө 1 бала болуп калат. Бул деген өтө чоң коркунуч да. Ошодон биз коркушубуз керек. Азыр Кыргызстанды бизге байлыктын кереги жок туугандар. Бизге ачып кеткен Кыргыздарда андай байлыкка башын таштаган киши эмеспиз биз. Бизге эң биринчи тазалык менен ден соолук керек. Биз көп акчаны алып, Кыргызга көп акча жарашпайт. Биз деген мындай өтө мындай жаман мындай неме болуп кетебиз да. Бардыгы манас болуп кетебиз да, мындай кыйын болупчу. Бизге деген орто жашоо керек. Бизге деген ден соолук, тазалык, органика керек. Мына ушуга биз көңүл буруп туруп, өзүбүздүн кичинекей бакчадан башташыбыз керек да. Кичинекей бакчадан баштап, ошол жерде өзүбүз үчүн органика, балдарыбыз үчүн, туугандарыбыз үчүн органика. Ошол өзүбүздөн баштасак эң биринчи. Анан акырын бардыгы бизге келет. Мына Кыргызстандын башка мамлекеттерге караганда, Өзбекстанга, Тажикстанга караганда бизде относительно жерлерибиз таза.
Biz organikалық мамлекет, органикалық аймақтарға өтіп, çoğulup барып, органикалық мамлекет болып кетсек болады. Бізден бардық дүние жүзі бізге эмнеге келет, болгону биздин помидорду жегени келет, болгону биздин килести алманы жеп, ушул жерде эс алып, мына биздин жаратылышты көргөнү келет. Бизге баягындай чоң баягындай имараттардын кереги жок. Бизге деген ушул азыркы жаратылышыбызды жашылдандырып, biz ушуну менен гана фишка боло алабыз да. Башка бизде мисалы үчүн биз башка бирөө мамлекеттерде япондорго окшоп машина менен чыгып кете албайбыз, немистерге окшоп. Же дагы бир айфон менен чыгып кете албайбыз. Биздин эң эле эмебиз, биздин көзүрүбүз бул природабыз, биздин жаратылышыбыз. Ушу жаратылышыбызды этият кылышыбыз керек да. Биздин эң биринчи мынабу байлыгыбыз ушул. Биз деген алтын казып, алтын сатып бая албайбыз. Biz деген мындай daha başka нерселерди жасап байла. Biz ошо бир гана жаратылышыбызды сактай турган болсок, оазис болуп калып кете турган болсо ушул чөлкөмдө. Бизге бир 10 жылдын ичинде биздин мамлекетте жылына 10 миллион, 20 миллиондон турист келип кете турган ошондой бир бурчка айлантырсак болот да. Ушунун бардыгын жасай турган бул эмне? Органика кылып өндүрүү. Бар жок тазалык. Мына азыр мен мамлекетибизден суранат элем. Bizge girip atkan bardıq uşul uruktарды tekşeriş gerek. Bizge gelip atkan bardıq uşul kim обработка kılsa bolot, jebirdense bolot, bardıq darılardın bardığın birdiktүү reestrini tüzüp durup organika gana bolsa kirgiziş gerek mamleketke. Egerde organika mineral da kirgizbеш gerek de bizge. Oşonda gana biz oңолобуз. Biz hazır 5-6 yıl kıynalabыз. Органикага өткүчөйүн түшүмдөрүбүз ар кандай болот. Бирок не барып туруп тоодогу жапай алманы эч ким сугарбайт. Жапай алмага эч ким астына дары бербейт, үстүнө дары бербейт. Зыянкечин эч ким тазалабайт. Алла Таала өзү ошол антомофактарын жөнөтүп, ошого бир биосфера, биофлора түзүп берген, ошондон ал чоңоюп өзүнөн өзү болуп атат. Биз ошол алманын түйүнөн, алманын үстүнө чейин биз кайра ошол өзүбүздүн мына шаарга чейин алып келишибиз керек да ошону. Мына ошондо гана биз чисто органика болобуз дагы, анан дүйнө жүзү бизге келет. Япондор көчүп келет бизгечи. Тим эле агылып бардыгы келип болгону биздин ошол жаратылышыбызды көргөнүнө акча таштап кетет. Эчтеме алып кетпейт элечи. Алып кетсе варенье, бал алып кетет. Аны биз сатабыз, жөн бербейбиз. Бирок ушул органика менен туризмди дагы оңдосок болот. Экологияны ушул органика менен оңдосок болот. Бардыгына келип биздин тазалык деген эмеге көңүл бөлүшүбүз керек да. Мына биз деген мына кыргыз эли мусорду бөлүп раздельно таштаганды үйрөнүшүбүз керек да. Зеленый ведрого органиканы ташташ керек. Органика сөлжан аркылуу өтүп, переработка болуп, ал бизге акча алып келиш керек. Ама темир тесек онда отдельный болуш керек. Таштаганды бар жогун мусор бөлүп таштаганды үйрөнүш керек. Анан кийин мына мен көп эле неме кылам, байкайм, түштүктө ушул тыттып эле жер шыпыра беребиз да. Түндүктө дагы ошондой. Бар. Эмнеден? Себеби дегенде биз не бактаракты дагы нормальный отургуза албайт экенбиз да. Жалаң союздан калган азыр деле ошол теректи, талды, каражыгачты, бака теректи, орус терек дагы эмне ушунун астын шыпырып атып эле ушул муниципальныйга ишке кирген эжелерибиз карып кетти, ушул жалбырак шыпырып отуруп элечи. А Турцияда андай эмес экен, бир жолу кагаздарын терип коет экен, калган малда таптаза аны жерде бетин сыйрып эле органикасын мусорго кетип атат ошонун баардыгы. Азыр мусорда билесиңерби кандай күч жатат ал жерде. Эгерде мусорду жакшы разбирать этип, ошонун астындагы органиканын баардыгын алып туруп, бир сыйра дарылап өрүп туруп, эгерде жерге бере турган болсо, жерди деген семиртип берет. Канча күч жатат ал жерде. Мына ушул жөнүндө сөз болбой атат да. Мына бизде чыгып аткан органический таштандылардын баардыгын биз акча кылсак болот. Аны мына шаарда Бишкектин өзүнөн бир күндө канча миллиондогон тонна, миңдеген тонна эмелер чыгып кетип атат да. Анын баардыгы деген акча болот. Мына раздельно мусор ташташты үйрөнүп. Мына азыркы учурда мына дүйнөлүк эмеде эң жаман болуп аткан мына пакет барбы? Пакеттен кутулуш керек. Ушунун баардыгы кагаз пакет болуш керек. Же башка бир эме ойломдо. Анан кийин биз технический курайды айдашыбыз керек туугандар. Технический курайды. Ада деген наркотик жок болот. Аны деген бир вагон чексең да мас болбойсуң да. Технический курай. Адан
Dünya жүзүнө эң сонун мындай материалдар чыгат мындай. Бак, Арабияга жана Саудия Арабияга Каир ошол жака жөнөтө турган сонун материал чыгат да, натуральный. Аны кийип алганда ал киши деген ысыбайт. Ушунчалык жакшы материалдар чыгат. Ушуну коркпой эле мына Украина айдап атат, Россия өзү айдап атат. Эмне үчүн биз айдабайбыз? Мына бизде канча курайларыбыз өзүбүзгө өсүп жатат. Ошонун ордуна технически отургуза турган болсок, ал бай эски курайларды сүрүп чыгып туруп, биз ордуна биздин өзүбүздүн мына технически жакшы курай чыкмак. Ошону биз мына конвойныйда иштесек болот. Канча комбинаттарыбыз турат, бош турат, ушунун баардыгын иштетиш керек. Ошого мына наука дагы ордуна турбаш керек да. Азыр биздикине ошол айыл чарба министерствосуна барсаң эле эмне отургузайынса, быйыл картошка отургуз дейт. Келирге эмне отургузайынса, жүгөрү отургуз деп коет. Дагы кийин барсаң эмнесе картошка отургуз дейт. Дагы барсаң жүгөрү деп коет да. Эмне себептен мына дүйнө жүзү сурап аткан пряный чөптөрдү отургуздурбайт? 1 гектардан 20 000, 30 000 доллардан киреше кирип турган чөптөр бар. Анын урugун жыйнап алып туруп сата турган болсом, кинза дагы эмне толтура анын баардыгы. Бир Турцияга барып келдим. Ошол жерде бир кыз бар экен, ошого мен өзүм диплом тапшырдым, лекция кылганына. 800дөн ашык акча кыла турган чөптү тааныйт экен. Ошол кыз айтып атат, мени чакыргыла дейт, мен барамын дейт. Мен контрагымды төлөп берсеңиздер, урукту кайдан алышты, кандай ухаживать этип баардыгын үйрөтүп келем деп атат. Мына бурчак бизге акча болуп берип атат го. Кудум ошондой эле биз ошол чөптөрдөн акча жасасак болот экен. Толтура, толур эгип таштагыла деп атат. Бир эгип коесуздар дейт, постоянно анан чогултуп сата бересиздер деп атат да. Аны эмне иштетпейбиз? Мына ошон үчүн мына институт земледелия деген азыр кайра возрождение болуш керек. Ошол жерде мурдагыдай 1000дей академик иштеш керек. 1000дей акыл окумуштуулар ошол жерде иштеп туруп, мына айыл чарба министрлигине ошолор багыт бериш керек да. Мына азыр ал жерде 60 эле киши иштеп атат да. Эми мышык ыйлай турган акыбалга келип калган да, институт земледелия. Чоң бир институтту өзүнө киргизип, аны да жок кылып берди да. Мына эми ушунун кайра калыбына келтириш керек. Мына Россияда Сколково деген бар. Бардык орустун акылдууларын ошол жерге топтогон. Ал жерде 5 жаштан баштап 95 жашка чейин ошол жерде отурушат. Акыл берип турат оруска. Вот так надо делать, так надо. Эмне үчүн бизде андай болбойт? Мына азыр биздин эң потенциальный аграриябыз бизди көтөрүш керек. Агрария болсо, биз агрардык мамлекет болуп туруп, бизде өзүбүздүн питомник жок экен да. Жакшы бир питомник керек бизге. 5 миллион доллар эгерде расход кылып туруп жасап кое турган болсок, бизге убакыт сааты келгенде 500 миллиард доллар киреше алып келет. Мына ошон үчүн туугандар, өзүбүздүн питомник болмойун биз эч качан багбанчылыкты өнүктүрө албайбыз. Ар бир райондо өзүнүн питомниги болуш керек. Ар бир район өзүнүн ошол реанированный ошол жерге ыңгайлашкан көчөтүн чыгарып берип туруп, ошол жерде багбанчылык болуш керек. Азыр мына 1 миллион гектар жерди сурап атабыз ошол биз мамлекеттен. Ал жер деген чөп чыкпай калган, ал жерде мал тебелей берип туруп, ал жерде эч нерсе чыкпай, мындай таштак басып жаткан жерлерди жайытка берип таштаган, алар иштебей атат. Ошол 1 миллион гектарда эгерде Борбор Азия багбандар биримдигине баш кылып туруп бизге бере турган болсоңуздар, биз ошол жердин баардыгына биз баг отургузат элек. Ошол жерден bir жылына 5 жылдан кийин 1 жылына 10 миллиард доллардан киреше кирип турса болот эле. Кыргызстан үчүн. Анан туризм гүлдөгөндө бир келет. Аны терип атканда бир келет. Аны сатып атканда бир келет. Биржалар иштейт. Кандай сонун бир мындай иштерди аткарсак болот, бирок ошол акылдын жоктугунан, маалыматтын жоктугунан биз ушинтип отурабыз да. Азыр бизге эмне керек? Бизге телевидение керек. Айыл чарба телевидениясы керек бизге. Айыл чарба телевидениясы эрте менен кечке тынбай айтып берип туруш керек да. Бакты кандай отургуш керек, жүгөрүгө кандай мамиле кылыш керек, малды кандай багыш керек, кандай жетириш керек, кандай ичириш керек, кандай сатыш керек, ушунун баардыгын бизге айтып бере турган канал керек болуп атат да. Маалыматтын жоктугунан биз азыр аксап атабыз. Мына ушулардын баардыгын кыла турган биздин ушул мамлекет жетекчилерибиз, ошол жетекчилерибиз азыр бизге ушуну жардам берсе, биз эртеге экономика жактан ошол биз өзүбүздүн мамлекетке биз жардам берет элек. Азыр бизге колун сунса, биз аларды жөнүнө көтөрүп кетет элек да. Мына ошон үчүн туугандар, баардыгыбыз азыр баг отургузганда туура отургузуш үчүн мына азырынча биздин
Борбор Азия Бакбандар биримдиги деген телеграм группа бар. Эгерде кааласаңыздар, мен номеримди айтайын: 0550 20 0007. Ошол менин группама кирип, ошол жерден азырынча маалымат алып турсаңыздар болот. Эми сөздү биз органика департаментинин кызматкерлерине берели. Ушул кишилер бизге жакшы бир баян кылып берсин. Нурбек, азыр тур. Тартат. Буруп. Саламатсыздар, урматтуу семинар катышуулары. Департамент органикалык чарба департаменти былтыр түзүлгөнүбүз 20 жыл болду. Ага чейин Кыргыз агробиоцентр болуп мекеме айтканда статустуу департаментте былтыр гана алганбыз 20 жыл 2009 жыл. Эми органикалык ал чарба департаменттин максаты органикалык ал чарбаны өнүктүрүү, айылдык товар өнүүчүлөр үчүн жогорку сапаттагы жана экологиялык таза органикалык ал чарба азыктарын өндүрүүгө шарт түзүп берүү, ыңгайлуу. Чет өлкөгө чыккан ыңгайлуу шарт түзүп берүү. Департамент ал чарба өсүмдүктөрүн илдеттерден жана зыянкечтерден биологиялык метод менен коргоого мамлекеттик кызмат көрсөтөт. Биз область боюнча 7 лаборатория бар. 7 лабораторияда биопрепарат тырнактарды өндүрөбүз. Азыр биз мисалы үчүн Чүй филиалында, Чайкан филиалында 2 биопрепарат, 4 антифак өндүрөбүз. Азыр качан кайсы малда колдонот, Айда Казанбек айтып берет азыр сиздерге подробностьтун баардыгын. Саламатсыздарбы? Органикалык чарба департаментинен келип отурабыз сиздерге. Бизде ошо Чүй территориалдык филиалында 2 биопрепарат бар, биолигнин жана триходермен. Бул экөө тең суюк абалда өндүрөбүз биз. Бул биолигнин болсо өсүмдүктөрдүн өсүүсүн жөнгө салат жана иммунитетин жогорулатат. Бул болсо биринчиден тамыр системасын жакшыртат. Бардык нерсе ошо тамыр системасынан пайда болот. Тамыр системасынан өсүмдүккө өтөт. Ошо топурактагы органикалык азык заттарды майда бөлүкчөлөргө чейин бөлүүгө шарт түзөт бул. Бул биолигниндин ичинде биолигнин өзү ушу гормондорду жана фермент сикозина жана антогениза деген 2 ферментти гормонду бөлүп чыгат да, ал болсо ошо кыртыштагы органикалык заттарды майда бөлүкчөлөргө чейин бөлүп, тамыр системасынан өсүмдүккө өсүүгө жакшы жардам берет жана шарт түзөт. Экинчиден болсо бул абиотикалык жана биотикалык шарттарга өсүмдүктөрдүн ошол шарттарга ыңгайлашканын, ошол шарттарга каршы туруктуулугун күчөтөт. Бул абиотикалык деген жана үшүк, шамал жүрүү, солуп калуу, биотикалык болсо ар кандай оорулар, ошолорго каршы бул иммунитетин көтөрүп, ошо менен азыктандыруучу биостимулятор болуп эсептелинет. Бул иммунитетин көтөрөт өсүмдүктөрдүн. Дагы дан өсүмдүктөрүнө аябай жардамын берет, түшүмүн көтөрөт. Мисалы үчүн жанагы биринчи жер кыртышын оңдоп атат, экинчиси болсо тамыр системасын оңдоп атат, үчүнчү болсо продуктивдүү сабактардын көбөйүшүн камсыз кылат. Андан кийин жанагы шамалдарда жерге жатып калуусуна шарт түзөт, жатып калбоосуна шарт түзөт. Бул ошол эң негизгиси ошо тамыр системасы бекем болсо өсүмдүк да бекем болот дегенди түшүндүрөт. Ошонун баарына ушул биостимулятор биолигнин жардам берет. Биолигнинди дагы жанагы биокомпостко колдонсо болот. Бул биокомпост био жер семирткич. Жерди семиртет. Ошолго мисалы үчүн биз жанагы жалбырактарды
жагып анан аба ырайы климатты абаны булгатпайсызбы, ошол жалбырактарды жаппай биз чогултуп, анын үстүнө дагы жана органикалык калдыктарды үйүбүздөн эле чыккан картошканын кабыгы, пияздын кабыгы, үй шартындагы органикалык калдыктарды алып келип, анын үстүнө жанагы өзүңүздөрдөгү эле кыктардан кошуп, ошондо эме кыласыздар да, мындай жасап аласыздар дагы. Анан ошо биолигинди куюп койсоңуздар, бул биолигиндин составында биолигиндин составында бул экзофиала нигрум деген ачыткыч бар составы. Бул ошо ачытып, ошол биокомпосту пайда кылат да. Өзүңүздөрдүн ошо шартыңыздарда, үйүңүздөрдө эле өзүңүздөр ошо био жер семирткичте даярдап алсаңыздар болот. Ал биокомпост айтылат. Жана жалбырактарды, калдыктарды кошосуздар, кыркты кошосуздар. Анан ошону бул биолигинди кошкондо бул ачытып, батыраак ачытып пайда кылат да. Анан ошонун эле пайда болгон чипец деп коет, жанагы борпоң топурак пайда болот. Ошону сиздер ошо жериңиздерге бересиздер, алма абактарыңыздардын түптөрүнө бересиздер. Мунун болсо эми биринчи колдонуу ыкмасы, биринчи үрөндөрүңүздөрдү, уруктарыңыздарды чыласаңыздар болот. 2-4 литрге 18 литр сууну аралаштырып туруп чылап коесуздар дагы уруктарыңыздарды. Анан кургак жерге, салкын жерге күн тийбеген. Ошол жерге кургатып аласыздар дагы, андан кийин эртеси себесиздер. Бул болсо уже сиздер уруктан башталат да баарычы. Ошо уругуңуздардын иммунитетин көтөрүп атасыздар. Жана кара көсө, кара тамырчылык, кырачылык ооруларга каршы өсүүсүнө жөнгө салуучу ошо бул биостимулятор болуп атпайбы? Ошо иммунитетин көтөрүп атасыздар да. Анан экинчиси болсо вегетациялык мезгилде бул 3-4-5 жалбырак өсүп баштаганда бересиздер. Ал уже сабагынан келип, жалбырагынан келип, тамырына түшөт. Тамырдын системасын жогорулатат, тамырды кеңейтет, тамырды күчтүү кылат. Анан тамыр күчтүү болсо эле, жанагындай эле топурактын ыртышындагы органикалык заттарды майда бөлүкчөлөргө бөлүп туруп, тамыр аркылуу тамактануу, азыктануусу жакшы болот. Өсүмдүктүн өсүүсүнө, түшүмдү жакшы берүүсүнө, жана дан өсүмдүктөрүнүн, мисалы үчүн буудайлардын толук кандуу машак байлашына, жанагы шамал болгондо жерге түшүп калып, даны жерге түшүп калып атпайбы, ошондой болбоосуна шарт түзөт. Иммунитетин көтөрөт. Клейковинасын жогорулатат. Эң негизгиси ошо клейковинада да буудайдыкычы. Клейковинаны 30%га чейин жогорулатабы же 60-га чейин? Мисалы үчүн негизи мен ошо буудай жагында иштегем, мукоморный комбинатта. Элнурду көрүп жүрсөңүз керек, колдонуп жүрсөңүз керек, ошол жерде ошо анализин текшерип иштегенбиз лабораториясында. Ошондо 30%дан 60%га чейин көтөрөт. Ал клейковинанын негизи клейковинасы жогору болуш керек. идк-сы төмөн болуш керек. идк-сы 25 болгондо камырдын эмеси жанагы эмне деп коет, чыңалуусу ошонусу катуу болот да, мисалы үчүн жайылып кетпейт. Жанагы ундарды сиздер ундарды алганда, камыр журганда жайылып кетип атпайбы? Ал уже идк-сы жогору. Негизи ундуку ошо 25-тен 30-га чейин барыш керек да. 25-28. 30 уже жана жайылып баратат деген сөз да. Клейковинасы жогору болуш керек. 35, мисалы үчүн Казакстандын буудайлары менен иштеп жүрөбүз, ошолордуку 35-тен болчу да эмеси, клейковинасы. Ал уже аябай жогорку сапаттуу. идк-сы 25-28-ге чейин болчу. Биздики кичине климатыбыз эмерээк болуп, мондай нерселерди колдонбойбуз, биз химия менен колдонобуз. Химия болсо биринчиден топурактын асылдуулугун кетирип атат. Экинчиден өзүбүздүн ден соолугубузга, аба ырайга, баардык эле нерсеге бут тозулуп, туура эмес иштер болуп атат да, баардык нерседечи. Организмибизде да, бала бакырабыздын өсүшү, оорусу жанагы. Негизи органика бул химиясыз жол деген билсек да. Адамдын жан дүйнөсү органика. Таза азыктарды өндүрүп, таза азыктарды жеп, генофондубузду өзгөртүү, оңдоо,
климаты ыстоондо, жаратылышы ыстоондо ошо өзүбүз жеп жаткан айыл чарба өсүмдүктөрүбүз өзүбүз өстүрүп жаткандарды ошо таза, экологически таза өндүрүп өзүбүзгө пайда алып келген болуп эсептелинет да. Ал эми экинчи, мунун акчасын айта кетейин, 1 литри 29 сом.